Экинчи бөлүм. Теңир Муса менен Аарунга мындай деди: Ысрайыл уулдары өз станын өз туусунун жанына, уруу белгилеринин жанына жайгаштырышсын. Стандарын жыйын чатырынын тегерегине жайгаштырышсын. Жыйын чатырынын күнчыгыш тарабында Жүйүт станы туусын көтөрүп, кошуундар менен алдыңкы катарда турсун. Жүйүт уруусунун башчысы Аминадаптын уулу Нахшон, анын санакка кирген жоокерлери 74.600. Анын жанына Исахар уруусунун станы жайгашсын. Исахар уруусунун башчысы Суардын уулу Натанаэл, анын санакка кирген жоокерлери 54.400. Анын жанына Забулун уруусунун станы жайгашсын. Забулун уруусунун башчысы Хейлондун уулу Элияб, анын санакка кирген жоокерлери 57.400. Жүйүт станынын кошуундары боюнча санакка киргендери 186.400. Алар биринчи жөнөшсүн. Жыйын чатырынын түштүк тарабында Рубейн станы туусын көтөрүп, кошуундары менен турсун. Рубейн уруусунун башчысы Шедеюрдун уулу Элитсур, анын санакка кирген жоокерлери 46.500. Анын жанына Шимон уруусунун станы жайгашсын. Шимон уруусунун башчысы Суришадай уулу Шелумиел, анын санакка кирген жоокерлери 59.300. Андан кийин кошуунун Гат уруусу жайгаштырсын. Гат уруусунун башчысы Ребуэлдин уулу Элиасап, анын санакка кирген жоокерлери 45.650. Рубейн станынын кошуундары боюнча санакка киргендери 151.450. Алар экинчи жөнөшү керек. Жыйын чатырын алып жөнөгөндө лебилердин станы стандардын ортосунда болсун. Ар бир стан туусын көтөрүп, өз катары менен кандай жайгашса, ошол бойдон жөнөшү керек. Жыйын чатырынын батыш тарабында Эпрайым станы туусын көтөрүп, кошуундары менен турсун. Эпрайым уруусунун башчысы Амиюттун уулу Элишама, анын санакка кирген жоокерлери 40.500. Анын жанына Менаше уруусу жайгашсын. Менаше уруусунун башчысы Пыдатсур уулу Гамлиел, анын санакка кирген жоокерлери 32.200. Андан кийин Бенжамин уруусу жайгашсын. Бенжамин уруусунун башчысы Гидонинин уулу Абидан, анын санакка кирген жоокерлери 35.400. Эпрайым станынын кошуундары боюнча санакка киргендери 108.100. Алар үчүнчү жөнөшү керек. Жыйын чатырынын түндүк тарабында Дан станы туусын көтөрүп, кошуундары менен турсун. Дан уруусунун башчысы Амишадайдын уулу Ахиезер, анын санакка кирген жоокерлери 62.700. Анын жанына Ашыр уруусунун станы жайгашсын. Ашыр уруусунун башчысы Охран уулу Пагиел, анын санакка кирген жоокерлери 41.500. Андан кийин Напталы уруусу жайгашсын. Напталы уруусунун башчысы Эйнандын уулу Акира, анын санакка кирген жоокерлери 53.400. Дан станынын кошуундары боюнча санакка киргендери 157.600. Алар тууларын көтөрүп, акыркы болуп жөнөшү керек. Ысрайыл уулдарынын үй бүлөлөрү боюнча санакка киргендери ушулар. Стандардагы кошуун боюнча санакка киргендердин жалпы саны 603.550. Ошентип Теңир Мусага буйругандай, лебилер Ысрайыл уулдары менен кошо санакка кирген жок. Ысрайыл уулдары Теңирдин Мусага буйругандарынын бардыгын аткарышты. Алар тууларын көтөрүп, стандары менен ушундай турушту. Алар уруулары, үй бүлөлөрү менен ушундай жол жүрүштү. 35-чи забур. Ырчылар тобунун башчысына Кудайдын кулу Дөөттүн забуру. Мыйзамсыздын ыймансыздыгы менин жүрөгүмдө, анын көздөрүндө Кудайдан коркуу деген жок дейт. Анткени ал өзүнүн мыйзамсыздыгын жек көрүп, аны мойнуна алгысы келгенсип, өзүнө өзү жасакерленип жатат. Анын оозунан чыккан сөздөр жалган жана амалкөйлүк. Ал акылына келгиси келбейт, жакшылык кылгысы келбейт. Ал өзүнүн жаткан жеринде мыйзамсыздык ойлойт, жаман жолго түшөт, жамандыктан жийиркенбейт. Теңир, сенин ырайымың асманга чейин жетет. Сенин чындыгың булуттарга чейин жетет. Сенин чындыгың Кудайдын тоолорундай, чечимдериң түпсүз тереңдик, адамдарды да жаныбарларды да сактап турган бир өзүңсүң, Теңир. Ырайымың кандай кымбат, Кудайым. Адам баласы сенин канаттарыңдын далдаасында тынчтык табат. Алар сенин үйүңдөгү майларга тоюшат. Аларды өзүңдүн таттуу сууларыңа кандырасың. Анткени өмүрдүн булагы сенде. Биз сенин жарыгыңдан жарык көрүп турабыз. Сени билгендерге өзүңдүн ырайымыңды, жүрөгү тазаларга өз чындыгыңды көрсөтүп тур. Мени текебердин буту тебелебесин. Күнөөкөрдүн колуна түшпөйүн. Мына, мыйзамсыздык кылгандар кулап түшүштү. Алар эми кайра тура алышпайт. 12-бөлүм.
Оор күндөр келгенге чейин, жашоого ыраазы эмесмин дей турган жылдар келгенге чейин, жаш кезиңде жаратканыңды эсиңден чыгарба. Күн да, жарык да, ай да, жылдыздар да өчө электе, жамгырдан кийин кайра кара булут каптай электе жаратканыңды эсте. Ошол күнү үй кайтаргандар титрейт, кубаттуулар ийилишет, тегирменчилер аз болгондуктан алардын иши токтойт, терезени карагандар караңгылайт. Көчөнү караган эшиктер бекитилет, тегирмендин ташынын үнү басылат, адамдар короз кыйкырары менен ойгонушат, ырдаган кыздардын үнү басылат. Аларга бийик жерлер коркунучтуу болуп көрүнөт, жолдордо үрөй учурган иштер болот, бадамдар гүлдөп бүтөт, чегирткелер оорлошуп калат, жыпар жыттуу өсүмдүктөр күбүлүп түшөт. Анткени адам өзүнүн түбөлүктүү үйүнө кеткен жатат. Көчөдө кошокчу аялдар аны тегеректеп алууга даяр турушат. Күмүш чынжыр үзүлө электе, алтын чөйчөк сына электе, булактын жанындагы кумура сына электе, кудуктун үстүндөгү бара талкалана электе, жаратканыңды эсте. Топурактан жаралган дене кайра топурак болуп калат, ал эми Кудай берген рух кайра Кудайга кетет. Түйшүктүн түйшүгү деди насаатчы. Бардыгы түйшүк. Насаатчы акылдуу гана болбостон ал элге билим да берген. Ал баарын сынап көргөн, изилдеген, көп накыл сөздөрдү түзгөн. Насаатчы көркөм накыл сөздөрдү тапканга аракет кылган, чындык сөздөрдү туура жазган. Акылдуу адамдардын сөздөрү ийнедей, кагылган мыктай, аларды түзгөндөр бир кайтаруучудан. Ал эми ушул сөздөрдөн тышкары айтылган сөздөрдөн сак бол, уулум. Китепти көп жаза берсе аягы болбойт, көп окуса дене чарчайт. Баарынын жыйынтыгын угалы, Кудайдан корк, анын буйруктарын аткар, анткени бул адамга өтө керек. Анткени Кудай ар бир ишти соттойт, ар бир жашыруун ишти, ал жакшы иш болобу же жаман иш болобу, Кудай соттойт. Ыйык элчи Павылдын Филимонго жазган каты. Иса Машаяк үчүн туткунга алынган мен Павылдан, бир тууганыбыз Тиметейден сүйүктүү бир тууганыбыз жана кызматташыбыз Филимон сага. Сенин үйүңдө чогулган жыйынга, сүйүктүү бир тууганыбыз Апияга, биз менен бирге күрөшкөн Архипке салам. Атабыз Кудай жана Теңирибиз Иса Машаяк силерге ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин. Сенин Теңир Исага болгон ишенимиң жана бардык ыйыктарга болгон сүйүүң жөнүндө угуп, сыйынган сайын сени издеп, Кудайыма дайыма ыраазычылык билдирип жатам. Машаяк Исадагы байлыгыбызды таанып билишиң үчүн сенин ишеним жолундагы жашооң таасирлүү болсун деп сыйынам. Анткени сенин сүйүүң мени абдан кубантты жана сооротту. Себеби бир тууганым, сен аркылуу ыйыктардын көңүлү көтөрүлдү. Ошондуктан сага эмне кылууну буйруганга Машаяк жолунда зор кайраттуулугум бар болсо да, мен Павыл карыя катары да, азыр Иса Машаяк үчүн туткунга алынган адам катары да сенден сүйүү менен өтүнүүнү туура көрдүм. Мен түрмөдө отурганда уулум болуп калган Онесим тууралуу сенден өтүнөмүн. Ал бир кезде сен үчүн пайдасыз болчу, бирок азыр сага да мага да пайдалуу. Мен аны кайра сага жөнөтүп жатам. Аны менин жан боорум катары кабыл ал. Мен жакшы кабар үчүн түрмөдө отурганда, ал мага сенин ордуңа кызмат кылышы үчүн аны жаныма алып калууну каалагам. Бирок сенин макулдугуңсуз эч нерсе кылгым келген жок. Анткени жакшы ишиңди аргасыздан эмес, өз ыктыярың менен кылышыңды кааладым. Анесимдин убактылуу кетип калышы мүмкүн. Мындан ары сен аны кул катары эмес, кулдан жогору сүйүктүү бир тууган катары түбөлүккө кабыл алышың үчүн болгондур. Ал мен үчүн кымбат. Ал эми сен үчүн адам катары да, Теңир жолундагы бир тууган катары да андан бетер кымбат. Эгерде сен менин досум болсоң, анда аны мени кабыл алгандай кабыл ал. Эгерде ал сага зыян келтирген болсо, же сага карыздар болсо, менин мойнумда болсун. Мен Павыл муну өз колум менен жазып жатам. Мен төлөп берем. Сен өзүң да мага карыз экениңди айткым келбейт. Ооба бир тууганым, Теңир жолунда сенин пайдаңды көргүм келет. Машаяк жолунда менин көңүлүмдү тынчтандыр. Сени тил алат деп ишенем. Айтканымдан да көптү кыларыңды билем. Ошондуктан жазып жатам. Ошондой эле мен үчүн орун даярдап кой. Анткени силердин сыйынууңар боюнча Кудай мени силерге белек кылат деп үмүттөнөм. Машаяк Иса үчүн мени менен бирге туткунга алынган Эпафрас, менин кызматташтарым Марк, Аристарх, Демас жана Лука сага салам айтып жатышат. Теңир Иса Машаяк силерге ырайымын төгүп, рухуңар менен бирге болсун. Амин.